Январ айынын башынан Ордо калаада тентип, үй-жайсыз жүргөн 15 адам суукка тоңуп каза болду. Мындан улам күн сайын үй-жайсыз жана кайыр сурап жүргөн адамдарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көп кабаттуу үйлөрдүн чатырлары, жертөлөлөрү, жылуулук түтүктөрү өткөн жайлар текшерүүгө алынып жатат. Бул тууралуу Бишкектин Ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эми алардын арасында деген мисалы баягы өзүнүн дей салууна байланыштуу ичкен учурларда деген баягы уктап калганда суукта деген бар эле деген ошо каза табышат. Кээ бирки адамдар болсо деген алардын арасында деген баягы өзү уже баягы возрастты деген аябай чоң болуп калган учурлар болуп калат. Негизинен бизде деген ар бир ушул селс аяктар аныкталган учурларда деген аларга деген атан спецкарточка деген түзүлөт. Өзүлөрүнүн кол издери алынып, андан кийин алардын аты жөндөрү, туулган жерлери кайсы жерден болот экен ошолордун баарын түзүлгөндөн кийин алардын колуна деген кармалып, карматышып, анан кое беришет. Аба ырайынын кескин суктаганына байланыштуу учурда үй-жайы жок жарандар ар кандай кайрымдуулук көрсөткөн борборлорго көп барышууда. Алардын катарын 1,5 айдан бери Коломто борборунда баш калкалап келе жаткан 49 жаштагы Алик Сактаев да толуктайт. Ал өмүр бою Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу айылында тракторист болуп иштеп, бирок 2 жыл мурун инсульт алып, оң капталы иштебей калганын айтат. Алик Сактаев 20 жыл мурун жубайынан айрылганын бизге баяндап, бир кыз, бир уулдун атасы. Учурда кызы турмуш куруп өзүнчө турса, баласы Орусияга иштеп, атасынын кароосуз калганынан кабары жок экенин айтат. 8 бир тууганы бар Алик байке бирөөнөн да жардам албаганын айтып кейди. Бияка ошол тиги бир туугандар карабай ошого келген Бишкекке. Колонто деген жер бар экен, ошол жака келгем да. Анан ошо бияктан бир туугандар карабаганда эмне? Айла жок ошо келдим да. Бүгүнкү күндө 70 адамга ылайыкталган Коломто борборунда 90го жакын адам баш калкалоодо. Аталган мекемеге бюджеттин эсебинен жыл сайын 6 миллион сом бөлүнөт. Бул жерде бир адамга күнүнө 35 сом каралып, бир гана маал ысык тамак берилет. Биринчиси эт менен тамак, ысык тамак, колго кесме. Экинчиси гречка, подлив менен, чай, кант, сахар менен, нан, ысык тамак болот постоянно, дешек. Буякта убактылуу да постоянно болбойт. Ну, кээ бирөө 3 ай, 4 ай, 5 ай андай ар кандай болуп калат да кармалып. Эми ичкендер токтобойт. Жанагы келип азыр аябай суукта келгендер азыр көчөдө тоңуп калбасын деп милиция чогултуп келет. Алар түнү менен буякта жуулуу жатып, ысык чай ичишип, жуунса жуунушуп, анан эртең менен саат 5те ачылганда эле качышат аракка. Анан кечинде кайра өздөрү келишет, же милиция, же скорый алып келет. Синоптиктердин берген маалыматы боюнча акыркы жолу Кыргызстанда мындай экстремалдуу суук 6 жыл мурда катталган. Ал эми мындай абалда адамдар бири-бирине кайрымдуу болуу үчүн учурда ар кандай чакырыктарда жүрүүдө. Бирок негизгилердин бири сууктан сактануу эрежелери экенин унутпасак. Наргиза Бекжанова, Чыңгыз Айбашев, Нурлан Мамытов, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.